Өзүңүздөр билесиздер, өткөн жумада 8 март күнү аялдардын укугу деген темада биздин борбордук аянтта митинг өттү. Бул митинг биздин кыргыздын улуттун оңгусуна балта чабылган митинг болду. Себеби Орто Азияда биринчи жолу баягы гей парад өттү да. Андан албетте билбегенге бир эле митинг өттү. Билгенге биз кыргыздын каада салтын, үрп адатын, баскан жолун, нарк напсилин тепседик. Мына Алайдын ханышасы чыккан Курманжан Датка өзүнүн уулун ошол элинин өмүрүнөн кечип, уулум ажалга тике кара, сенин өлүмүңөн менин элимдин өмүрү кымбат десе, ошол биздин Курманжан Даткабызды маскаралашты булар. Ошол үчүн Дастан Атысбекович, сизден талап кылам, ошол митингди кимдер уюштурду, эмне максат менен, кимге каршы, бүгүн палатага улуттук коопсуздук кызматын, ички иштер министрлигин, иш кылса укук коргоо органдарын чакырып баа беришиңиздер керек. Ошол добушка коем. Себеби биз мына бул жерде Манастын тукумубуз деп дайыма мактанабыз. Мына бул жерде парламентте Алайдын уулдары бар, кыздары бар. Унчукпай койгонубуз болбойт. Ошол кыргыз экенибизди далилдегибиз келсе, кыргыз деген туубуз барына сыймыктангыбыз келсе, кыргыз ансыз деле аз эл. Мына шайлоого барганда биздин жигиттердин баары айтат, 6 миллион калкпыз, буюрса 60 миллион калк болобуз деп. Эркек эркекке үйлөнүп атса каяктан 60 миллион калк болобуз? Анда унчукпай отура берели, парламент оозубузга талкан сулуп алгансы, эртең Кыргызстан эмес, Гейстан деген өлкөгө айланабыз. Добушка коем, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер.